Ушул жылдын 1-июлунан тартып лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөн айдоочуларга айыппул салына баштады. Эми Telegram каналдар аркылуу кардар тап, лицензиясыз жүргүнчү ташууга болбойт. Эрежени бузган жеке жактар 7500 сом, ал эми юридикалык жактар 23 000 сом өлчөмүндө айыптөлөйт. Учурда такси кызматына лицензияны түндүк тиркемеси аркылуу онлайн алууга мүмкүнчүлүк бар. Анын баасы жылына жеке жактар үчүн 500 сомду, юридикалык жактар үчүн 1000 сомду түзөт. Лицензияны алуу максаты бирден бир мына жол кысыгын азайтуу максатында. Себеби дегенде көп айдоочулар такси кызматына чыгып алып эч кандай стажы жок, мисалы 3 жылга чейинки айдоочулук стажы болбосо, ал айдоочуларга лицензия берилбейт. Ошондуктан азыр лицензияны эң адамдарга, жарандарга жеңил максатында бул онлайн аркылуу бизге келип эме болбош үчүн үйдөн эле берип койгон. А так Ош областында азыр ар бир райондо өздөрүндө ачылган лицензия бөлүмдөрү. Ал жерде барса 2 күндө 3 күндө эмелерин берип атабыз, лицензияларынчы, арыз ташаган күндөн баштапчы. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 23 000 айдоочу такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензия алган. Дагы 4 000ден ашуун арыз кароо баскычында турат. Тейлөөнү жакшыртып банктык тиркемелер иштелип чыккан. Телефондон эле алууга мүмкүнчүлүк бар. Эгер айдоочу түндүк, М-банк же элдик банк тиркемелери аркылуу алган билдирүүлөр мыйзамдуу деп эсептелинет. Автоунааны каттоо жөнүндөгү күбөлүк, унааны башкаруу укугуна ишеним кат, техникалык кароодон өткөндүгү жөнүндө актынын көчүрмөсү, айдоочулардын медициналык кароодон өткөнү тууралуу тастыктама, 3 жылдан кем эмес айдоочулук стажы бар тиешелүү категориядагы айдоочулук күбөлүктүн көчүрмөсү, соттуулугу жок экенин тастыктаган маалым кат, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго лицензия берилбейт. Оң рулдуу унаа менен жүргүнчү ташууга да тыюу салынат. Кымбаттоо болот, обязательно болот лицензия кылгандан кийин. Анан лицензия алыш биринчиден кыйын, экинчиден аябай көп адамдар проверүүлүнө минген да. Алар машинасын сата албайт, onu сатып алыш керек. Vakti kelgende керек болып қалар, şu әлеге бір кишилерде керек болып қалар екен де. Бар bu gayı tosып сурайды екен de. Öş bağımı yoğumu öşünde көрсөтүп коебуз экен. Ал эми такси айдоочулар лицензияны алуу процесси көп убакытты талап кыларын жана айрым текшерүүлөрдөн өтүүдө кыйынчылыктар жаралып жатканын айтышты. Буга байланыштуу өткөрүлүп жаткан рейдтен улам лицензияны алуу иштеп жаткан таксилердин да саны көбөйгөн. Ошо мына срок боюнча 1-ге чейин кылып алдым. Ошо бойдон беймал алыштай турат. Козголуп келгенден ар кандай болуп атат да, бул алыскы жерден кээ биркилер кайра узарат дейт, кайра калды дейт. Эми буюрса сайын алабыз эгер. Лицензия керек. Алыш керек. Буга биздин шопурлардын мындай турусын айтканда биздин акылыбыз жетпейт. Эми закон талап кылып аткандан алыш керек да эми. Эми законго башыбыз да, эмне болсо ошо болуп атат, бийликтерге карап иш болуп атат да. Чоңдорго карап иш кылып атабыз. Ал десе алабыз. Алба десе албайбыз. Өлкөдө 2025 жылдын 22 августунан тартып такси кызматын көрсөткөн айдоочуларды лицензия алууга милдеттендирген жана оң рулдуу унаалар менен жүргүнчү ташууга тыюу салган мыйзам күчүнө кирген. Кийин лицензия алуу мөөнөтү 2026 жылдын 1-февралына чейин узартылган. Айдоочулардын өтүнүчү менен бул убакыт 1-июлга чейин жылдырылган. Толбай Бурканбеков, Тейт Тилебалдиев, Ош ТВ жаңылыктары.